Кээ бир эркектердин аялы шок болот. Албетте бул өтө жакшы. Ар кандай кылыктарды кылайт, эркелейт. Башка кимге эркелейт? Атасы жок, эркелей турган апасы жок. Күйөөсүнөн башка эч кимге эркелебейт. Адалынан жашоону жакшынакай кылайын деп аракет кылат. Булардын Аллах ыраазы болсун. Береке таппайт кимиси дейт? Күйөөсүнө кыянат кылган. Бул дүйнө акыретте дагы береке таппайт. Ишене бериң, 100% кыянат кылган адам береке таппайт. Бул эркек киши болсун, аял киши болсун. Мен азыр мисал кылып аялды айтам, эркек дагы сабак алыш керек. Кээде эркекти мисал кылып айтам, аял дагы сабак алыш керек. Мисалы бир бизнес баштадыңыз, машина алып сатып атасыз. Машинанын ичинин моторун жакшы түшүнбөйсө, кандай объем, кандай башка билбей каласыз, түшүнбөй каласыз. Кээде дайчып сатып беришиңиз мүмкүн. Кээде сизге келип аткан адам дагы сизди түшүнбөстөн, билбестен автосалондон алган жок ал машинаны. Колдон алып атат ал дагы. Колдон колго алып келип берип атат. Ал дагы өзү дагы кээде кемчилигин билбей калат, билбей сизге сатып берет. Ошондуктан мен билбей коюпмун, билбей калыпмын десе бул туура да, ката да. Ал эми кыянат мен билбей кылып коюпмун дей турган нерсе эмес да. Бул атайын түзүлгөн пландар менен, атайын ташлаган кадамдар менен ага барылат, ошол нерсе кылынат да. Ошондуктан кыянат кечирилбейт, ал оор күнөө дегени. Күйөөсүнө кыянат кылган аял береке таппайт экен. Аялына кыянат кылган эркек дагы береке таппайт. Мамилени бузган эки достору менен кээде өтө жакшынакай мамиледе болот. Кийин эле мисалы достору келсе жаман көрүп, чайнектерди тарса турс коюп, аялы туура эмес мамиле кылып, ортону бузган айтор. Ортону бузган аял. Келген адамдар дагы мурда келип турат эле досум жок деп, кийин аял үйлөнгөндөн кийин келбей коет мисалы үчүн. Жакын туугандар келбей коет. Мисалы аял жактан тууганы келсе өтө сонун үйдөгү подвалда жаткан компот варениялардан берип өтүп чыгат дасторконго, өтө сонун болот, керемет болот. Эми жеп эле жаткым келет ошол жерде. Бирок күйөөсү жактан туугандары келип калса, аларды не кылат? Адилетсиздик кылып коет, урматтуу мекендешим. Булар дагы береке таппайт экен. Көрүп турат, күйөөң көрүп турат, карап турат, кимге кандай мамиле болуп атканын көрүп турат. Ошондуктан баарына бирдей болуш керек, баарына бирдей жеткириш керек бардык нерсени. Мамилени бузбаш керек айтор. Күйөөсү кимге кандай мамиле кылат, күйөөсү кайсыл учурда уктайт, күйөөсү кандай тамактарды жакшы көрөт, буларды билип ошол нерсеге аракет кылыш керек. Ар ким келсе уйкусун бузуп тургуза бергенин дагы кереги жок. Хазиретте Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф өтө күчтүү аалымдардан бири болгон. Мунун аялы дагы ошого устазга жараша мамиле кылган да. Аны кандай дегени, ортодогу үй тирүүлүгүн аралаштырбастан бул илим адамы деп туруп, илимге коюп, келип аткан сырттан келип аткан коноктор дагы жок, азырет азыр уктап атат, азырет азыр чай жеп атат, чайыны бөлбө, нанны бөлбө, китеп окуп атат, азыр кирбей турган учур деп бүт убакытты өз сенемине алган да. Андан кийинкиси күйөөсү менен кайненесин уруштурган. Апасы менен күйөөсүн уруштурган. Ушундайлар дагы жок эмес. Атайын тилдеп буга барат, тилдеп буга келет. Апаңыз мени андай деди, мындай деди деп ошентип айтат да. Сурап туруп ыйлап отурса аялы, күйөөсү келип чыгып кетип атса, сиз неге мени сүйбөйсүзбү? Сүйөм албетте. Мени сүйсөңүз эмне үчүн кайненеңиз урушат, сөгөт, башка кылат, тилдейт, бир болушуп койбойсуз, жакшылык кылып койбойсуз десе, албетте сен менин бейишимсиң, бирок бейиш энелердин таманасында дейт экен да. Айтайын дегеним, мамилени ар дайым кылыш керек, бирок бир жактуу болбош керек. Ар дайым семьяны сактап калганга аракет кылыш керек. Бир жактуу болбоп, бир жака зулумдук кылбаш керек. Кээде кайненелер жактан туура эмес, айып, күнөө кетет. Кээде келиндер тарабынан кетип калышы мүмкүн. Ортодогу нерсени сактап калуу бул күйөөдөгү өтө чоң жоопкерчилик талап кыла турган маселе. Бирок тилдеп атайын уруштурганын кажети жок, ким болбосун. Андан кийинкиси күйөөсүн башкарам деген. Күйөөсүн башкарууга аракет кылам дейт. Бийликти, флагты мен карамайм, мен башкарам, менин сөзүм сөз, айткан деген деп өзүнчө Елизавета болгонго аракет кылат да. Жок, эгерде башкарам десең, күйөөңдөн ажырайсың. Башкарылып эле жүрө бер. Өзү аял табиятынан башкарылууга муктаж. 18-20 жыл атаңа баш ийип келдиң, мындан бияга да баш ийип кете бер. Негизи ушундай система. Баш ийүүгө муктажсың. Кыйын болуп кыдыроо асманга чыгып кетпейсиң. Ошондой экен, баш ийүүгө муктаж аял киши ар дайым.
Бирок ошого жараша эркек киши дагы тыкан таза башкара билген, семьяны караган ошондой эркек болуш керек. Аны сөйүп өзү лох болуп турса, бул болбойт. Күйөөсүн башкарам дебейт экен. Күйөөсүн алдап, ошол күйөөсүнүн мүлкүнө, акчасына, бардыгына кыянат кылган. Не десе алдап, жалганда кандай кылып айтып кое берет. Бирок бул жерден каалаган ишин кыла берет. Кээде уруулук да кылып коюшу мүмкүн. Кудай өзү сактасын. Күйөөсүнүн мүлкүнө эч качан кыянат кылбайт экен. Ким? Салих аял. Кыянат кылгандар береке таппайт. Кээ бирөөлөр бар, өздөрүн жеке өзүнүн ичиндеги жек көрүү, баягы көрө албастык, арам ойлорду балдарына дагы сиңиргенге аракет кылат да. Өзү ошондой болгону жетпегенде балдарын дагы ошол системада тарбиялагысы келет да. Атасы күн түн дебестен дин үчүн, эмгек үчүн, бала чака мадалынан пашенеттер менен багайын деп иштеп жүрсө, бул жакта аялы туруп алып атаңар ойношунукка кетти дейт. Ушундайлар жок эмес. Кудай өзү сактасын. Айтор ичиндеги жамандыктарды бүт баласына сиңдирип чоңойтот да. Ал балдарда эртең коомго, ата-энесине, башкага бүт жек көрүү пайда болуп калат. Ошондой экен, өзүңдөгү арам ойлорду эч качан балаңа сиңдирбе. Ал эркек киши болобу, аял киши болобу айырмасы жок. Кээде аталар ичип келип терс тарбияны берген учурлар көп болот. Кайсыл кээде сөз менен, кээде кыймыл аракет менен балдарыңа туура эмес үлгү болуп барматты мекендешим. Бул жеке гана өзүң эмес, бүт коомго зыян. Ар дайым кедейлигин бетке салып, көңүлүн ооруткан аял. Сен кедейсиң, паланчанын күйөөсүн кара, паланча досуңду кара, мынуну кара, мынандай үй салып салды, мынандай биз калып кетип атабыз, башка айтор тилдей берет. Башкага салыштыра берет, кедейлигин бетке сала берет, көңүлүн чөктүрө берет. Ушул система айлана берсе, ал күйөөнү дагы болбойт экен деп калат да. Аял киши дух бергенди үйрөнүш керек эркекке. Кээде өзүңүз сигналды, лампочканы өзүңүз жагып туруп, эгерде күйөөңүз чындап лох боло турган болсо, өзүңүз дитини табышыңыз керек да, жолун табышыңыз керек, бурашыңыз керек, кантип дух бергенди үйрөтүшүңүз керек. Себеби сиз акылдуу болуп турасыз андан. Сиз көбүрөөк китеп окугансыз, сиз көп нерсени билип турасыз Аллага караганда. Демек сиз бурашыңыз керек. Лампочка сиздики жанып турат, аныкы өчүк турат. Жагышыңыз керек аны. Мына жолго сар мынандай кыл десеңиз, сени колуңан эчтеке келбейт. Жарытар күнүбүз болбойт. Качан элге окшоп жашайбыз. Наалып, нааразы болуп тура берсеңиз береке таппайсыз. Ар дайым кедейлигин бетке салып, ар дайым чөктүрө берет. Бир колдоюн дебейт да, колдоо көрсөтпөйт. Кээ бирөөлөр ушундай таланттуу, өтө күчтүү көп нерсени кылып коет. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүгө салымын кошуп коет. Бирок ошондойлор үйлөнгөндөн кийин чөгүп кетет, жок болуп кетет да. Баягы талант десең, тыысы дагы калбаган болот. Неге? Ал жакта колдоочу жок да. Артындагы колдоочу туура эмес кетип атат. Кээ бирөөлөр ажырашса дагы каралайт. Күйөө мындайды, мындайды деп ажырашса да кутулбайт да кээ бирөөлөр. Аллах өзү сактасын. Кудай өзү сактасын. Бир ошол улуулардан бирөөсүгө келип, аялың ушундай жаман тилдүү, сен ар дайым тилдейт, жамандай паша кылат. Бул кантип чыдап жүрөсүң? Жообун берип башкага үйлөнбөйсүңбү десе. Макул, мен го ажырашайын. Бирок бул башкага тийип, башканын дагы башын, башка бир мусулман ушинтип башын какпасын деп ажырашпайтамын дейт экен да. Ошол учурда башкаларды да ойлогон бул жан экен да. Көп арызданат. Налый берет. Бир ыраазычылыгы жок. Рахмат дегенди билбейт. Күйөө бирдеке пакетти көтөрүп келди, ошол эмне алып келсе дагы колдон алып ыраазычылыкты билдириш керек аял киши. Себеби көчө талаш да. Талаш дүйнөсүндө эптеп тирүүлүк кылып бирдекени алып чогулткан үйгө алып келет, сизге алып келет. Сиз нааразы болуп, алып келгениң ушубу деп ыргытып койсоңуз четке, ал бул жерде психология 180 градуска өзгөрүп кетет да. Себеби канча эмгек менен таптı ал нерсени, канча эмгек менен жетти, сиз бул жерде маани дагы бербедиңиз да. А болбосо ошол нерселер сиз үчүн эле. Айтайын дегеним, барга шүгүр кылыңыз, нааразы болбоңуз. Бул күйөөңүзгө дагы, Кудайга дагы жакпайт. Сурап турго,
эгерде аялың билбей калса, кыянат кылууга мүмкүнчүлүк, жол, шанс болуп калса кыянат кыла белең. Туурусун айт, аялың билбейт десе, жок кылбайт элем, себеби аялым көрбөйт, бирок тияк көрүп турат дейт экен да. Ошого окшоп, сиз эмне кыймыл аракет кылсаңыз, бардыгын Кудай Таала өзү көрүп турат. Арызданбаш керек, шүгүр кылыш керек. Дедилерден алыс болуш керек. Мына мындай деди, мындай дедилер уланып кете берет да кээде аял кишиде. Башка бирөөнүн сөзүн ташыганын кереги жок. Башка бирөөнүн күйөөсү аялына мындай подарка кылыптыр, машина подарка кылыптыр, анын дедилердин кереги жок. Сиз семьядагы бир жансыздар. Түшүнүп турасыз күйөөңүздүн абалын. Түшүнүп туруп эле аркасынан мынтип башын кага бергендин кереги жок. Бардыгы болот, жайында болот. Айтылган нерселерден жакшыларына амал кылып, жамандарынан бою качып, ак жолду көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип этсин. Арамды арам билип, арамдан качышыбыз керек. Ак жолду билип, ак жолдо жүрүүгө аракет кылышыбыз керек өзүбүз.